аял күйөөгө тийип турмушка чыккандан кийин көптөгөн неаматтарга жетишет. Ошолордун эң негизгиси, эң биринчиси ал ошол аялдын бара турган жери белгилүү болуп, тынчтыкты тапкандыгы эң чоң неаматтардын бири да. Болбосо аял заты турмушка чыкпаса, өзүнүн бара турган жери белгисиз болсо, тынчтык жок экен да, карап көрсөңүздөр. Байлык бар, бийлик бар, ден соолук бар, сулуулук бар, бирок күйөө жок. Күйөө жок болсо, бара турган жериң белгисиз, тынчтык таппайт да. Бардык шарттар бар. Азыр биз айткан байлык бар, бийлик бар, мансап бар, сулуулук бар, бирок күйөө жок. Күйөө жок болсо, ушулардын бардыгы эч нерсеге татыбайт экен. Байлыктын деле, бийликтин деле, сулуулуктун деле эч кимиси бир тыйынга татыбайт экен. Күйөө болсо, ошол жерде аял заты барып, тынчтык табып, мен бара турган жерим ушул жер экен деп жүрөгү тынчса, шунча байлыктан, сулуулуктан, бардыгынан өткөн эң чоң неамат бул ошол кыз, келин ошол жерге барып тынчтыкты тапкандыгы экен. Ошондой эле эркек дагы үйлөнгөндөн кийин Алла Таала Кур'ан-ы Керимде айтып атпайбы? Литаскуну илейха. Силерден аялды жараттык биз. Силер ошол аялды алгандан кийин ошол жерде тынчтыкты табыш үчүн деп атпайбы? Эркек дагы аял алгандан кийин тынчтыкты табат экен. Бара турган жери белгилүү, келе турган жери белгилүү, жүрөк тынчтык таап, ибадатын жакшы кылат экен, жумушун жакшы кылат экен, кызматын жакшы кылат экен, пландан тышкары жүрбөйт. Негизгисин айтабыз, эми кээде инсан адашкандыгы бар, шайтан азгаргандыгы бар, нафсине ээрчип кеткендиги бар. Эми биз жалпысынан айтабыз. Ошондуктан аял күйөөгө чыгып, эркек аял алып, тынчтык тапкандыгы бул эң чоң неаматтардын бири экен. Биз ушул неаматка шүгүр кылышыбыз керек. Кантип шүгүр кылабыз десек, эже карындаштарга, ошол үйлөнгөн эркектерге айтарым, бизге берилген бул өтө чоң неамат экен. Ошол неаматка шүгүр кылышыбыз керек. Шүгүр кылуунун эң биринчиси ошол нерсенин кадыр баркын билип, итият кылып, сактап калуу. Бизге берилген неаматтын эң биринчи негизги нерсеси шүгүр кылуубуз, ошол неаматты сактап калуу. Кимдин аялы болгон болсо, аялын сактап калсын. Кимдин күйөөсү болгон болсо, күйөөсүн сактап калсын. Алла Таала берген бул өтө чоң неамат экен. Канчалаган эжелерибиз, карындаштарыбыз жүрөт, ажырашкан. Ажырашкандан кийин эр таап, жакшы жашап кеткендер дагы бар, бирок эр таап албай, же болбосо коркуп, ишенбей, жакшы эр таап албай, эми кандай болот экен деп коркуп аткандарды өтө көп көрөм да. Ошондой эле ажырашып кеткенден кийин дагы аял албай, же болбосо малайын десе дагы коркуп, эми кандай чыгып калат экен, эми эмне болот экен деп кыжырат болгонун көрөсүң да.